Негизи мен өзүмдүн жашоомду кыялымдан келген бир жашоо деп айтам да. Мурунку учурда ак сөөктөр деп койчу эле го. Ак сөөктөр үй бүлөсүндө төрөлгөн Жанара айланып келип эле айылда азыр бир сонун иш алып баратат. Мен биринчи баламды төрөгөндө Дүйнөнү ачты. Дүйнөнү көрсүн деген бир ниет пайда болду да. Ошол дүйнөнү өз колум менен жаратышым керек. Жаратмандык бир мындай күч сезим келди да. Бир күндө Жанара айымдын уйлары 40 литрге чейин сүт берет. Өзүңүздүн жериңизде өзүңүздүн сууңуз менен жасаган сыр өзүңүздүн башка бир сыр болуп пайда болот. Ошол сыр мындай мен азыр айтып атканда у нас сыр с кыргызским духом деп айтам да. Сырлардын ханышасы деп койсок болот да. Кочевник деген Жанара айымдын өзүнүн рецеби менен үйүндө короосунда жасалган сырлар бүгүнкү күндө сынактардан дагы биринчилик орундарды алып келе жатат. Мен жасаган түрлөр 20 түрдөй бар да. Азыркы жасаган жерим кичике болгондуктан мындай жасап туруп, анан алар бүткөндөн кийин кайта башынан жасаш керек да. Ошо сатып бүтүп, анан кайра башынан жасайм. Негизи 20 түргө жакын сыр жасайм. Негизи эң маанилүү нерсе аялдык сыпатта. Өзүң менен жакшы бир мамиле түзүш керек да. Өзүңдү таанып, өзүңдү билишиң керек.